Биз ал кишини шайлап алганбыз, ошо биздин атабыз. Кызмат алмашуулардын эпкини Кыргыз улуттук университетине да жетти. 3 жылдан бери аталган мекемени жетектеп келген Канат Садыковдун ордуна мурдагы билим берүү министри, экс-депутат Каныбек Осмоналиев дайындалары айтылууда. Окуу жайдын айрым мугалимдери мындай чечимге каршы экенин айтып, нааразычылыгын билдиришүүдө. Алардын айтуусунда бардыгы укуктук негизде болуусу керек. 2017-жылы ректорлук кызматка бекиген Канат Садыковдун дагы 2 жылы бар. Себеби университеттин жетекчилигине шайланганда 5 жылдык мөөнөт берилет. Биз ушул кечеден бери Кыргыз улуттук университетинин коллективи буга макул эместигибизди билдирип, биз ошол Канат Жалиловичке келип талабыбызды коюп, себеби 2017-жылы май айында азыркы иштеп жаткан Садыков Канат Жалилович шайлоодо ушул 75% добуш менен шайланып 5 жылга шайланып келген. Университетте 100гө жакын кызматкер чогулуп, жетекчи алмашса окуу процессин арка тартаарын, билим саясаттан алыс экенин айтышты. Алар Каныбек Осмоналиев мыйзам чегинде ректорлукка ат салышса эч кимисинин каршылыгы жок экенин да билдиришүүдө. Жалилович айтты, мен эч убакта өз калымым менен арыз жазбайм. Себеби коллектив мага 5 жылда ишеним көрсөткөн үчүн мен колумдан келишинче иштеп берем. Ошон үчүн добровольно мен жазбайм деди. Ошон үчүн сиздердин поддержкаңыздар керек. Биз дагы ошол кишиге өзүбүздүн позициясы менен турушубуз керек да. Негизги чогулткан маселе, сиздер чогулткан себебибиздин бирден бири ушул. ызычуудан арылбаган Кыргыз улуттук университетинде ректорлор кызмат ордунда көпкө деле кармалбайт. Айрыкча 2000-жылдардан тарта жетекчилер тез-тез алмашып турган. Айрымдары 1 жыл иштесе, кээ бирлерине 9 ай гана буйруган. Университеттин тарыхында жалпы 17 ректор эмгек өтөсө, анын акыркысы Канат Садыков. Учурда Канат Садыков өзүнүн кабинетинде ишин улантууда, жумуштан кетүүнү ойлонгон эмес. 3 жыл аралыгында жакшы эле иштерди жасаганын, айрыкча чарбачылык тармакта жыйынтык көргөзгөнүн айтты. Мен ушул ашты тынчстанып, такташ үчүн министрликке барып, аягына чейин тактап коеюн деп барсам, негизи ошондой бир сунуш бизге да кадр тарабынан болгон деген маалымат алдым, бирок биз эч кандай сиз жөнүндөгү мындай бир сунушту алмаштырыш үчүн бере элекпиз деп айтты да. Учурунда флагман болгон окуу жайдын азыркы абалы анча эмес. Эл аралык уюмдардын изилдөөлөрүндө окуу жай биринчиликти бербейт деп администрация ишендиргени менен чынында акыбал оор. Бул кырдаал акыркы жылдары өзгөрбөгөнүн, имараттар оңдолсо да билим деңгээли барган сайын начарлап жатканын физика жана электроника факультетинин мугалимдери айтууда. Законный неме менен өткөн, конкурсном основании өткөн, биз ушуну поддерживать этебиз деп, бирок чын-чын жылыш болбой жатат. Надо признать, естественно факультеттен любой декандан сурап неме кылсаңар, вот алар жетишпеген жактары эми бар эле болот дечи, бирок самый важный жетишпеген жактары эске алыш керек да. Мисалы үчүн суудай керек приборлор, мисалы үчүн биологторго, физиктер азыр жөн эле компьютерден бөлөк эч нерсе жок. Окуу жайда 20 миңден ашык студентти окуткан 2000ге жакын мугалим бар. Ар бир окутуучунун өзүнүн пикири бар. Ошондуктан жалпы окутуучулар курамынын атынан Каныбек Осмоналиевке каршыбыз деген туура эмес дейт окуу жайдын агартуучулары. Ушу мугалимдердин баары эле колдоп, анан кийин азыркы биздин жетекчиликти колдоп, кол коюп, жана чогултуп дегендерин көбү эле мындай чындыкка туура келбейт. Эми бул тажрыйбалуу киши да, тажрыйбалуу адам, бул депутат болгон, учурунда дагы бир вузду башкарган киши, ушул тармакта министрлик кызматты аткарган, эми мунун баарын, чоо жайын баарын бул киши мыкты эле билиш керек. Анан кийин мындай тажрыйбалуу кишинин ушуну өнүктүргөнгө алып кете албайт деп айткан деле өзү туура эмес болуп калат. Каныбек Осмоналиевдин өзү менен байланышканыбызда кызмат үчүн далалат кылбагандыгын, ректор болууга бийликтен сунуш түшүп жатканын билдирди. Эгер расмий чечим чыкса, кызматка киришүүгө даяр экенин кошумчалады. Ага каршы чыккан мугалимдердин аркасында колу таза эмес адамдар турганын, корккондон каршы чыгып жатканын айтууда. Кыргыз улуттук университетинин такыр мындай бир өнүкпөй, өспөй койгонун айтып келип отур. Мени ошол университеттин ректорлукуна ушундай сунушун айтты да. Ушунча иштеп келген киши катары мен мындай суроого даяр эле болчумун.
мен макул болдум. Буга чейин мугалимдер жамааты Канат Садыков ашыкча иш орундарын ачып жатканына нааразы болсо, студенттер жатаканалардын абалынын начардыгын байма-бай айтып келишкен. Тынчтыкбек Кенжебек уулу, Сардар Ашырбаев, НТС.